Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына 23 февраль Кыргыз Республикасынын мекенди коргоочулар күнү белгиленип жатат. Ошого байланыштуу жыл сайын милициянын полковниги Уран Алиевдин элесине арналып спорттук мелдештер өткөрүлүп келет. Бул мини футбол жана волейбол боюнча. Кече күнү бул мелдештин ачылышы башталган. Бүгүнкү күндө сиздер күбө болуп жаткан залда мини футбол боюнча 11 команданын катышуусунда мелдеш жүрүп жатат. Ошондой эле волейбол боюнча Шумкар багыттагы полкунун залында мэрияның жана губернатордун кубогуна ошол Уран Алиевдин элесине карата волейбол боюнча мелдеш өтүп жатат. Бул мелдеш 2006 жылдан баштап өткөрүлүп келет. 2005 жылы бул милициянын полковниги Уран Алиев 4 апрелден 5 апрелге караган түнү 2005 жылы уюшулган кылмыштуу топ тарабынан батырларча курман болгон. Ошондон баштап элесин түбөлүккө калтыруу максатында анын ысмы өзү иштеген жерлерге ыйгарылып, Нариман айлык милиция бөлүмчөсүнө ыйгарылган. Ошондой эле жыл сайын ошол спорттук мелдештер өткөрүлүп келет. Бүгүнкү күндө жалпысынан 11 команда катышып атат. Бул ички иштер органынын Ош шаары жана Ош облусунда жайгашкан бөлүм жана кызматтарынан түзүлгөн.